Мен айткандай кыргыз элине эмне иш кылып койду деп суроо кылгам өткөндө, эмне кылып койдуң деп. Мейли Акаевдин, Бакиевдин, Атамбаевдин убагында да депутат болуптур. Бирок бийликтин 3 бутагын билбесе, бул жерге келип эмнени айтат? Мейли чыккандан кийин, түрмөдөн чыккандан кийин кыргызга эмне жакшылык алып келип койду? 1,5 айда башаламан кылып койду. Ошондуктан келбеген себеби, мисалга уурунун көчүгү кууш дейт да. Ал коркот, келбейт. Анан барып эле бир ат минип, анан барып эле жети аксакалдын акенин батасын алуу деген бул спектакль. Бул жалган. Ошо элди топтоп келип сүйлөө, бу дагы жалган. Эртең 2000 сом, 5000 сомдон таратып гооло салуу, бу да жалган. Ошондуктан жалган адамдардын күнү бүтүп атат да. Мисалга Сооронбай Жээнбековдун ошол ааламдык мынабу талапты билбегендиктен элдин кырсыгына, кыйынчылыгына, өлүмүнө бүт ушу саясатчылар күнөөлүү. Себеби доордун талабын билбейт, элди өстүрүп кете албайт, куткара албайт. Ошол сыяктуу Сооронбай Жээнбековдун сезөнү бүтүп, жаңы доорго туура келбей аалам алып койгон болсо, андан кара адам келип алып эми кыргызды башкарабы? Андан мисалы ага караганда Сооронбай Жээнбеков өз сыйы менен келген, өз сыйы менен мындай ак болгон, ал соттолгон эмес мисалга. Ошондуктан коркту деп эле айтыш керек. Коркку хан конушун сатат деп коет кыргызда. Рахмат. Адбил Кеңешевич. Саке бобой калды. Бобойт мындай. Коркпо, кел. Эрте азырда кеч эмес. Келип алдыбызга бир көрүм койчу, плакаттан мылжыйбай. Рахмат. Клара Сыргакбековна. Камил Капашевич, мен сизге встречный суроо берейин деп атам да. Эгерде мамлекеттин мүмкүнчүлүктөрүнүн баарын өз колуңузга камтып азыр пайдаланып атсаңыз үгүт иштеринде, кадам сайын баннерлериңиз илинип турса, коррупционер кошуматчылар каржылап атса бүт тараптан, андай кишинин дебатка келип эмне муктаждыгы бар? Сиз деле келбейт болчусуз, мисал дейм да, же келет белеңиз. Анан дагы бир нерсе, эми бул жерде абдан көп суроолор болуп атпайбы? Ыңгайсыз суроолор. Бирок ушул күнгө чейин жооп алган жокпуз да, аны биз эле талапкерлер сурап аткан жокпуз. Аны коомчулуктун баары сурап атат. Эң негизги суроо бул каржы маселеси. Кайдан каржыланып атат? Шайлоо компаниясы негизги талапкердин Садыр Жапаровдун компаниясын ким каржылап атат? Каражат кайдан келип атат? Анткени баарыбыз көрүп турабыз, абдан көп чоң көлөмдөгү каражат сарпталып атат да шайлоо компаниясына. Мына ушундай суроолорго жооп бериш керек да дебатка келген киши. Менин оюмча, ушул суроолордон качып, ыңгайсыз суроолордон качып, дебатка келбей аткан себеби ушуда. Суроо бердиңиз, жанагындай плакаттар. Биринчиден анча плакат илгидей мен эстрада кылчу эмесмин. Мен кино актриса эмесмин. Ошончо плакатка жеткидей акчам болсо, мен үнөмдөп кыргыздын 100 баласын чет элдик компанияда, Амазондо же Гуглда иштетмекмин. Жообум ушундай же. Рахмат. Равшан Бауырбекович, суроо. Мен бир оор суроо бергим келет биздин коллегаларга.